Тынар Курбаналиев Атамбаев жакында чыгат окшойт. Кодул Тынар Курбаналиев бул тууралуу өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Биздин бийлик гумандуу болуп бирөөлөргө жеңилдик бериптир. Демек Атамбаев жакында чыгат окшойт. Шоопуру чыгыптыр, дейт ал билдирүүсүндө. Булак аргумент кейчи. Айзада Жамгырчиева: менин кайрылуумдан кийин президент таласка барды. Кубанганымдан ыйлап жибердим. Президентибиз кайрылуумду четке какпай, талас жергесине барып, ооруканаларды кыдырып жүргөнү мени кубандырды. Менин сунушум четте калбаганы, менин бекеринен кирбегеним кубандырат, дейт алып баруучу. Булак аргумент кейжи. Анжелика президентке эмнеге таарынды? Президент пандемияда элге жардам берген ыктыярчыларды чогултуп жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда ыктыярчылар 3кө бөлүндү. Ою абдан жакшы болгон бул маселеде адегенде эле ит жыгылыш нараазычылыктар менен башталып кетти. Ыктыярчылар жалпы 3 топко бөлүнүштү. Биринчиси бийлик тараптан алдын ала тизме түзүлүп чакырылгандар. Экинчилери бийликке ишенбей, баягы эле куру сөз деп жолугушуудан баш тарткандар. Үчүнчүлөрү чыныгы чуркап, элге жардам кылып тизмеге кирбей калгандар. Чакырылгандардын арасында ырчы, белгилүү блогер Анжелика Кайратова да бар эле. Анжелика президент Сооронбай Жээнбековго өзүнүн суроолорун, сунуштары менен кайрылган. Бирок андай элге керектүү болгон сунуштары четке кагылгандай түр көрсөткөндүктөн Анжеликада таарыныч пайда болгон. Ал өзүнүн Instagram баракчасына эгерде ушундай мамиле болсо, мындан кийин мен эч качан жолугушууга барбайм деп ачуу билдирүүсүн таратты. Булак аргумент кейчи.